Биздин мектепке коюлгандан бери Матен Сыдыковдун экинчи өмүрү башталды деп ойлойм. Экинчи өмүрүндө бул улуу адамдын экинчи өмүрү баягы жакшы адамдын сөзү калат артында, кылган иши кызмат кылат калкына деген сөздүн калети жок. Бул адамдын экинчи өмүрү дагы биз жаш муундарды тарбиялоодо эң чоң үлгү болуп келүүдө. Укмуштай чоң ийгиликтерди жараткан экен. Кайсы жерге барса, Токтогул районунда, Нарын областында, Кара Суу районунда бул кишинин кылган эмгектери өзүнчө эле чоң бир эмгек деп ойлоймун. Өзү декабрда төрөлгөн да, ошондуктан дайыма декабрь айында ошо атайын Матен Сыдыковго арналган көптөгөн тарбиялык иш-чаралар жүргүзүлөт, окуучулар менен бирдикте. Мындан 10 жыл мурда 90 жылдыгын белгилеп, ушул жерде бүт райондук чоң деңгээлде семинар өткөрүлүп, ошол жерде дагы Матен Сыдыков жөнүндө мыкты тарбиялык сааттар өткөрүлүп, басма сөздөргө жарыяланып, анын кылган эмгектери боюнча сүрөт конкурстары уюштурулган. Быйыл дагы бир топ мектебибизде иш-чаралар болуп атат. Мына азыр эле бир сабакка өзүңүздөр күбө болуп чыктыңыздар. Мындай сабактар көп өтүлөт биздин балдардын арасында. Бул адамдын ысмы коюлган мектепте иштөө биз үчүн чоң сыймык. Музейди карап көрсөңүздөр, укмуштай сонун экспонаттар бар мунун ичинде. Алган сыйлыктары, кылган эмгектери бардыгы тең ушунун ичинде. Эми Кудай буйрса, бул музейди дагы байытып, Матен Сыдыков жөнүндө материалдарды дагы топтоп көбөйтөбүз деген ойдобуз. Матен Сыдыковдун Малгендиктүү Нарын облусун жетектеп турган жылдары анын уюштуруучулук жөндөмү өзү башында туруп аткарган тоодой эмгектери эл арасында алиге дейре санжырага айланып айтылып келатат. Нарын шаарындагы 1,5 миңден ашык окуучу билим алган мектепте анын ысымын алып жүрөт. Нарын областынын борборунда дагы, Нарын шаарында Матен Сыдыков абаздын ысымын алып жүргөн эң чоң мектеп бар экен. Ошол мектепте дагы ушул Нарындан келген коллегалар айтышып кетти да, ушул мектеп менен биз ушул Матен Сыдыковдун абаздын ысымын алып жүрөт. Абдан өрнөктүү алдыңкы мектеп деп. Аты уйкаш мектеп болгондон биз сөзсүз алар менен жакындан байланыш түзүп, чыгармачылык жактан, ошол билим берүү, тарбия жагынан тажрыйба алмашкыбыз келет да. Кыран шер дайым эстелип жүрөзүң элдин көнүндө сенин 100 жылдыгың эскерип турабыз туулган жериңде. Матеке уламышка айланган жасаган ишинин өрнөгүң, азаптуу жашап жашыңда согушту дагы көргөнсүң. Эми экинчи өмүр сен сүйүп эл менен жашап өлбөссүң. Матен болом деген көп болгон, бирок матен боло албаган элдин көпчүлүгү. Биз ошол ак жолдуктар жалпы эле Аксы эли Матен Сыдыков менен кайрылуубузун сыймыктанабыз. Матендей чыгандар чыкса деп ушул мектепке атын коюп, ошондой бир чыган адамдар чыксын ушул жерден деп, жалпы элибиз ушул мектепке Аксыда Киши Ак жол айылына Матен Сыдыковдун атын коюшкан. Матен экенин көп иштеген иштери, алган медалдары, сыйлыктары жөнүндө музейинде туруп, мен аны айтпай эле коеюн. Эми Матен эке чынында абдан түз, тартипти катуу кармаган киши болгон. Мына Ак жолдо чоң канал касты, 5 километрге кастырган элди. Мына ошол канал суу Коргонтөбөдөн баштап Кызыл Мойнокко чейин жетти. Мал калдыда канал кастырып, ага суу чыгарды. Кара Булуңда канал кастырып, буда чыгарды. Абдан кылган иштери элге жаккан аябай. Матен эке ишти талап кылганда бардыгын таштап коюп, ишти өтө катуу талап кылчу эле да. Талапты катуу койчу эле, бирок ошончолук адамдарга мээримдүү, ыймандуу мамиле кылчу эле. Матен эмес, матен деген тартип дептир. Тартип болсо иш болот, тартип болсо бардык иштер жакшы болот да. Бул кишинин катаал кешкен, тартипти бекем кармаган деген ушундай. Ал кишинин бир бооркерлик да жагы бар эле да. Матен экенин Нарынга барып калган себеби буну Усубалиев менин оюмча атайлап апарса керек. Себеби Усубалиев өзү нарындык болгондон кийин аердегилер анча-мынчаларга неметкен эмес да. Башибей койсо керек да. Анан Матен экенин мындай катаалдыгын, тууралыгын байкап калгандан кийин ошону ошол жерде кармаганда, ошону бекемдей тартипти, ошо Усубалиевден анын падыша, ал убакта Кыргызстан падышасы дейм, ошол жердигине карабастан бекем кармаганда тартипти. Тазалыгы боюнча дагы элге мисал боло турган адам эле. Бул Исхак Разаковдун
Абсамат Масалиевтин, Султан Ибраимовтун, Коршубек Акназаровдун катарындагы эч мамлекеттик мүлккө кол салбаган таза адам болгон. Себеп дегенде ушул колхоздун башкармасынан баштап обком партиянын биринчи секретарына чейин иштеген адам өзүнчө бир үй там салдырган эмес. Бир машина алган эмес менчик. Жалаң мамлекеттик тамда, мамлекеттик служебный машинада өмүр өткөзгөн адам. Эгин боюнча, мал чарбасы боюнча баардыгын алдыга жылдырган. Ал турмак мен нарындыктардын көп мактаганын уктум. Мектепте, больницаларда бак болгон эмес дейт нарында, парк болгон эмес дейт. Ушуларды тиктирип, ушуларды ошо элге дайындап, өстүрүп баардыгын нарындыктарга үлгү болуп абдан жакшы иш кылып келген.